Кайрадан Кыргызстан өзүндөгү жаңылыктарга кайрылабыз. Кыргыз сому колдонууга киргизилгендигине 24 жыл болду. Кыргызстан эгемен өлкөлөрдүн алгачкыларынан болуп, 93-жылы 10 майда өзүнүн улуттук валютасын жүгүртүүгө киргизген. Андан бери аралыкта сомдун коргонуу элементтери бир нече жолу жаңыланып, күчөтүлгөн. Жаңы банкноттор пайда болгон, ошондой эле сомдун туруктуулугу, постсоветтик мейкиндиктеги кыргыз валютасынын орду канчалык, бул жана башка суроолор Улуттук банк төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш менен баарлашкан турабыз. Нурбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Саламатсызбы. Биринчи эле суроо мына акчанын тарыхы туурасында айта кетсек, себеби дегенде жогоруда мен белгилеп өткөндөй, Советтер Союзу тарагандан соң бирден бир эң биринчи Кыргызстан ошол өзүнүн акчасын киргизген эле. Ошол кыргыз валютасы жаралган кезде кандай кыйынчылыктарды башынан кечирди, деги эле өзүбүздүн валютага жетиштүү эмне мукташтык себеп болгон? Эми өзүңүздөр билгенде 24 жыл мурун 93-жылдын 10 майында Кыргызстанда өзүнүн валютасы жүгүртүүгө киргизилген. Ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин биздин сомубуз расмий төлөм каражат катары колдонуп, ийгиликтүү колдонуп келе жатат. Эми валютанын киргизүү себептери бир канча болгон. Бул экономикалык жана саясий факторлор болгон. Эсиңизде болсо, ошо 93-жылы Советтер учурагандан кийин инфляциянын деңгээли аябай эле бийик болгон. 93-жылы инфляциянын деңгээли 92-жылы инфляциянын деңгээли 2000% чейин жеткен. Эми 93-жылы биздин өзүбүздүн валютабызды киргизгенден кийин 94-жылдан баштап инфляцияны уже оздуктай баштадык да. 94-жыл инфляциянын деңгээли 60% түшкөн. Эми болсо 95-жылы болсо инфляциянын деңгээли 30% чейин төмөндөгөн. Эми азыр тарыхка көз жүгүртсөк, ошол чечим аябай туура чечим болгон. Анткени биздин өлкөбүзгө көз карандасыз акча, кредит жана экономикалык саясатын жүргүзүүгө өбөлгө түзгөн. Бүгүнкү күнү биз баарыбыз билебиз, кыргыз сому туруктуу валюта катары эсептелинет. Айтсаңыз, тышкы факторлорго туруштук берип, ошо сомдун курсун кармап жатасыздарбы? Эми биз дайыма эле айтып жүрөбүз, ушу 93-жылдан баштап, ушу валюта киргизилген мезгилден баштап биздин сомубуздун курсу кармалган жок. Биз деген анткени өзгөрүп турчу курс режимин колдонуп келатабыз. Бир деңгээлде кармаш, курсту кармаш биздин максатыбыз эмес. Биздин эң негизги максатыбыз биздин сомубуздун сатып алуу жөндөмдүүлүгүн камсыздоо жана баалардын туруктуулугун камсыз кылуу. Эми керектүү учурларда эсиңизде болсо керек, 2015-2014 жылдары кичине валюта рыногунда кыйынчылыктар болгон. Ошого байланыштуу Улуттук банк жана кескин өзгөрүүлөрдү басыңдатуу максатында, жумшартуу максатында валюталык интервенциялар менен чыгып турган. Негизде банкноттогу жана инсандардын портрети туурасында сурайын деп атам. Аларды жайгаштыруу маселеси кантип чечилет? Эми президенттин алдында атайын комиссия бар. Анын курамында президент өзү, премьер-министр, Улуттук банктын төрагасы жана Академия илимдеринин мүчөлөрү бар. Ошолор жанагы Кыргыз мамлекетинде болгон зор салымын кошкон белгилүү инсандардын жана тарыхый маданият баалуулуктарды чагылдырганга ошондой бир тандалып алынат. Тандаланат да. Атайын комиссия уже чечим чыгарат, кандай бир биздин тарыхыбызга из калтырган адамдар болобу, же тарыхый маданиятта бир колориттер болобу, ошолордун баары тандап чыгып анан чагылдырылат да. Бирок негизи жакын карада жанагы багы көптөн бери мындай ошондой улуттун жүзү болгон адамдардын сүрөтү, портрети ошол кайсы бир купюрага соңку кездер акыркы жолу 5000 сомдук купюрага чыккан эле. Бирок жакын каралыкта дагы ушул жаатында өзгөрүүлөр болобу? Эми ал деген комиссия өзү чечет. Ошо комиссия керектүү учурларда чогулуп, анан да чечим чыгарышат да. Дагы банкноттор чыгарылып аткан кезде ошондой дагы бир залкар адамдарыбыздын сүрөтү чагылдырылабы же башка эмелер чагылдырылабы, тематика чагылдырылабы, ошону өздөрү чечишет. Негизи Улуттук банк тарабынан кийинки кездери багы сом Кыргызстандын жүзү деген мааниге кытап келе жатасыздар. Себеби эмнеде?
Эми ар бир өлкөдө улуттук валюта деген орустар айткандай визитный карточкасы болуп эсептелет. Мисалы чет өлкөдөн келген бир туристтер келгенде биздин улуттук валютаны колго алганда ушу көз карашын түптөй баштайт да. Ошондук биздин валютада кимдир? Ушу мен айтып кеткендей белгилүү инсандар жана маданий тарыхый колориттер чагылдырылган. Ошондуктан бүт эле өлкөлөр Кыргызстанда гана эмес, ушул банкноттун сырткы келбетине көңүл буруп аярман эле жасашат да. Бирок негизи жана сапаты туурасында айтып кетпейсизби? Негизи Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен ошол эле теңге, ошол эле Өзбекстандын акчасы салыштырмалуу биздин валютабыздын сапаты жагы кандай? Ошол эле жанагындай оймо чийимдер атайын өзүнчө багы, өзүнө таандык болгон бир эрежелерди кармап анан кийин басылып чыгарылат. Айырмасы анан сапаты жагынан ошол эле биздин коңшу мамлекеттин. Биздин банкнотторубуздун сапаты аябай эле жогору. Коргоо элементтери катарынан да аябай биз жогору турабыз. Бир эле мисал келтирип кетейин. 2009-жылы биздин 5000 сом номиналындагы банкнота чыгарылган. Ал эл аралык конкурста да байге призин алган да. Ооба. Негизи ички валютабызды дагы туруктуу сактап, ошол кадыр баркын жогорулатуу үчүн эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз? Ошол улуттук банк өз кезегинде. Улуттук банк өз тарабынан тиешелүү акча кредит саясатын алып барып атат. Өкмөт менен биргеликтүү. Курс жөнүндө айтсам, ушу биз жанагы өзгөрүлүп турчу курс режимин ишке ашырып келатабыз 93 жылдан баштап. Эсиңизде болсо керек, 2015 жылы кичине кыйынчылык болгондо улуттук банк өкмөт менен биргеликте жанагы доллар түрүндө алган ипотеканы конвертацияланган сомго. Ошо азыркы күндө доллар алыштыруунун деңгээли төмөндөп баратат. 15 жылы доллар алыштыруунун деңгээли бир 60% тегерегинде болсо, азыр 50%га чейин түшүп калган. Мен кошумча да бир суроону бере кетем. Мен кайсы жол менен кетебиз? Улуттук валютабызды туруктуу кармап кала алабызбы? Анан ошол эле Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында ушул атаандаштыкка туруштук бере алабызбы? Буга карата прогноз кандай? Эми улуттук банк өз тарабынан өзгөрүлүп турчу курс режимин уланта берет. Бул тандалган курс режими өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөттү. Керектүү учурларда улуттук банк интервенциялар менен чыгып турат. Бирок өкмөт тарабынан да өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Орус фонду насыялар берген жак. Насыяларды, жеңилдетилген насыяларды берип атат. Улуттук банк болсо өкмөт менен биргеликте биздин дыйкандарга жеңилдетилген кредиттер берип атат. Андан тышкары улуттук банк өз тарабынан да кредиттик аукциондор аркылуу азыр узак мөөнөттөгү арзан кредиттерди берип атат. 12%дан ашпасын деп, ошондой 12%дан ашпаган кредиттерди берип атат да биздин жарандарыбызга. Бул туурасында маалыматыбыз бар. Рахмат сизге. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш болду. Маегиңизге ыраазычылык билдирем. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.